Бишкектеги Агурдо жаңы конушуна салынып жаткан жолго 2 унаа катар жүрсө, 3-чү унаа батпай калат. Себеби туурасы 12 метр салына турган жол 8 метрге кичирейтилип салынууда. Бул жол ушул жылдын март айында кытайлык Shine Road компаниясы тарабынан курулуп баштаган. Бизге эң негизгиси ушул түндүк түштүк тарабын бириктирип аткан жол болгондугуна байланыштуу жолду кеңейтип, анан остановка, анан заездтерин коюп берсе деген эл ушул талапты коюп атат. Мындан тышкары чоң трасса болуп аткандыгына байланыштуу освещенияларын коюп берсе, бизге абдан жакшы болот эле, себеби чоң трасса эртең менен кечкисинде биякта жашоочулар өтө көп. Пробка шаарда кандай пробка болсо, эртең менен кечкисин бул жерде дал ошондой эле пробка болуп калат. Ошого байланыштуу биздин элдин талабы жолдун эгерде жер жетишпей атса, анда биз түшүнмөкпүз. Жер аралыктары жетиштүү, чоң кенен жер турат, бирок ошол жердин ар жагы жөнөкөй жер боюнча калып калып атат дагы, бер жагы 8 метрге такап туруп, ошол жагына эл нааразы болуп атат. Биздин эми бул жерде элдин чогулган максаты мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, канчалаган адамдар чогулуп турат. Бул жерде ошо бир гана жолдун маселесине чогулушту, жолдун көйгөйүнө. Бул жол эми основной Фрунзе көчөдөн, мындай айтканда Чүй көчөсүнөн өйдөкү жогору жагы магистралга чейин кошуп турган жол. Бул основной разгрузка деп коет, потокту, пробканы азайтыш максатында ушул жолду курушкан. Бул жол негизи илгери эле 2016-жылы эле проектте каралган экен. Бирок ал жылы ошо кандай карашканын билбейм. Өзү бизде мындай жол мындай широкий кылып жасаганга, мындай кенен жасаганга позволять эткен участок бар да, жерлер бар. Мындай кенен кылып жасаганга, бирок андай кылып жасабаштан булар келип жасап койду 8 метр кылып. Остановка каралган эмес, эми көйгөйгө кайтсам, остановка каралган эмес. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул остановкадан биздеги основной эмнелер түшөт, жаш балдар түшөт, окуучу балдар түшөт. Сабакка барыш керек, сабакка келиш керек, потому что бул райондо өзүбүздө мектептин жоктугуна байланыштуу булар шаарга чейин барып окуп атышат, Новопавловка айыл аймагына барып атышат. Ал жакка барыш үчүн маршруткага чыгат, машинага чыгышат. Остановка каралбагандыгына байланыштуу бул жерде өтө кооптуу акыбал пайда болушу мүмкүн. Агурдо 3 жана Алатоо 3 конуштарын бириктирип турган жолго чогулган жергиликтүү тургундардын талаптарынын дагы бири көчөнү жарыктандырып аялдама куруу. Биз келген тапта жол куруучулар жок болчу, бирок мэриянын өкүлү жолчуларды көзөмөлдөө үчүн келген экен. Андан салынып жаткан жол боюнча сурадык, бирок ал камерадан бетин ала качты. Сиз жоопкерчилик алып келдиңиз да, байке, туурабы? Байке, жоопкерчилик алып келдиңизби, ошону эле айтсаңыз? Агурдо конушун түндүк жагынан Чүй проспектиси, түштүк жагынан магистрал менен бириктирген бир эле көчө бар. Буга чейин жергиликтүүлөр бийлик өкүлдөрүнө бир канча жолу кайрылып, ушул жол ишке кире баштаган. Бирок сапатына кепилдик жок. Жамгыр жаап, суу тийсе эле асфальт эзиле баштайт дешет алар. Агурдо 3 конушу Сокулук районунун Новопавловка айыл өкмөтүнө карайт. Чогулгандар жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн күн мурунтан чакырышкан, бирок элдин үнүн угуу үчүн бир да адам басып келбептир. Конуштун көйгөйлөрүн айтып жаткандарга коркутуу да болуп жатыптыр. Биз саат 8ден бери ушу көчөдө турабыз. Айыл өкмөтүнө чалдык. Айыл өкмөтүнөн бир адам кабар алган жок бизден. Мэрияга чалынды, аяктан да келген жок. Мына жолубузду тар жасаган аз келгенсип, остановка жок. Биз бала чакаларыбызды жолго кантип чыгарабыз мектепке? Окуучулар дал ушул жол менен мектепке катташат. Сабакка шашыла кетип жаткан мугалим да бүтпөгөн жолдон чарчаганын айтты. Аталган конушта 15 миңге жакын калк жашайт. Жашоочулар үчүн жолдон башка дагы маселелер көп. Алсак, мектеп, бала бакча, медпункт жана башка. Жогоруда эсептеп өткөндөрдү чечүүдө өкмөт алсыздыгын көрсөтүүдө. Кумара Сагыналиева, Жумабек Ногоев, Нажда Кейже, Бишкек.